Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандарым. Бүгүнкү биз тааныша турган темабыз кыргыз тилиндеги диалект сөздөр. Диалект деген эмнени билдирет дегенде, белгилүү бир чөйрөдө гана колдонулган тилдеги өзгөчө сөздөр. Ал эми ошол белгилүү чөйрөнүн ичинде дагы өзүнчө колдонгон сөздөр бар экен, аларды говор дейбиз. Эми ошол кыргыз тили түндүк жана түштүк диалектиге бөлүнөт экен. Түндүк диалектиге Нарын, Чүй, Ысык көл, Талас жана Токтогул районунда жашаган кыргыздар. Ал эми түштүк диалектиге болсо Ош, Жалал-Абад, Баткен облусундагы Өзбекстанда жана Тажикстанда жашаган кыргыздардын тилдери кирет. Эми биз байкап жүргөндөй, угуп, көрүп, окуп жүргөндөй, Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармаларында, Төлөгөн Касымбеков атабыздын тарыхый чыгармаларында кездешкен сөздөрдүн, диалект сөздөрдүн жыш колдонгондугуна токтолгум келет. Диалект сөздөрдүн бардыгы тең эле адабий лексикага кире бербейт, алардын карамына өтө албайт. Алардын бир бөлүгү нукура диалектине белги менен калып калса, кээ бир сөздөрү лексикадан орун алып калат экен. Мына азыр мен силерге тартуулап аткан сөздөр бул түндүк түштүк диалектиде жана ошолордун ичинде говорлордо колдонулган сөздөрдүн лексикалык маанинин ар кандай берилгендигине токтолмокмун. Адабий тилде же болбосо чүйдүн, көлдүн, нарындын тилинде чака деген сөз челек деп берилет. Адабий тилде жумуртка десе, түштүк диалектиде тукум делет. Адабий тилде бал деп берилсе, түштүк диалектиде асал деп берилет. Озеки, асел дегенде жазабыз. Жүгөрү десе адабий тилде, түштүк диалектиде Мекка дейт. Күкүрт түштүк диалектиде айтылса, адабий тилде ширеңке экендиги белгилүү. Жеңжок атабыздын дагы эки челек суу алып кыздар келген аккан суу дегени. Эки челек деген чоң бочка челекти айткан жери жок. Ал түштүк диалектиде айтылган, биздеги эле кадимки чаканы айтып аткандыгы. Андан сырткары ушул говорлорго да токтолсок, адабий тилде колдонулган көлдүктөр, нарындыктар, чүйлүктөр кур деген сөздү таластыктар текмат деп бергендигинде, ошол сыяктуу эле ушул адабий тилде боорсок деп белгилүү болгон сөздөр талас говорунда бытро жана бизде чоңчун деп берилген сөздөр көлдүктө подвод болуп калгандыгына тааныштык. Саламатта калыңыздар.